Каракол шаарындагы сатылып жаткан эттин баасы 650 сомдон ашпашы керек. Бул баа монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан ар бир аймакка өз-өзүнчө бекитилип берилген. Чынында абал кандай? Базардагы эт саткан көпчүлүк соода түйүндөрү атайын кызматтардын түшүндүрүштөрүнөн кийин бааны көтөрбөй 650 сомдон сатып атканына күбө болдук. Текшерүү келет деп барып продукциялардын бааларын көрүнүктүү кылып жазып коюшкан. Qanchadan? 80. Qanchadan eldiniz ba'si? Qanchada bo'ldi? Ba'sini aytmaysiz. 630 so'm bo'ldi. 630. Давайте belgilab mana taymanglar. Batsayningiz. Hozir tavab borib ko'pechkadan o'rni olib chiqarib kelib belgilab. Qayerga kelayotganda ba'sini ko'ramiz. Уже so'ya olmay aytamaydi. 660 dan olgan bo'ldi. Buni 620 dan oldi. 650 dan ko'tarib chiqdi. Standartdan o'tib tarasanızlar. Көтөлөп сүйлөшкөн. Şu yerden zayıf kalan çuğultu kötörüp. Үйт барыбызга мисалы уйдун этинде эртең менен 15-20 киши келди. Уй жокпу деп. Ондан Алла карап турат, бир кусок сата элекмин о эттен. Biz 650-660'dan algan etlerden basını kanday çıkarırız? Bul palto же ботинка olsa bir çocuk hatta öz basına sattıra. Bul et turgan sayı kurgay. 650'den götürüş bol boy. Yok biz 650'den götürüp verseniz çıkarasız. Elдің қамын үшін Құдайым бұйырса барына жақсы болады. Бізге да ушундай. Барына жақсы olur. Бирок бул ошол алган этти түгөтүшүбүз керекпи? Басын чыгарып же кандай кылышыбыз керек? Же назат сатып биз касапчыларга биз бул жерде турганы бар реализаторлор мисалы үчүн. Реализаторлор ушулар. Касапчылардын баарына тең бир жумадан бери жыйын өтүп түшүндүрүп атабыз. 650 сомго басын ошого жеткиришибиз керек деп. Тура түшүнүңүздөр, 650ден 1 сомдо көтөрүлбөш керек. Белгилей кетсек, атайын кызматтар тарабынан соода түйүндөрүнө 650 сомдон деп көрсөтүлгөн баада сатуу боюнча буга чейин түшүндүрүштери бир нече жолу жүргүзүлгөн. Көпчүлүк ишкерлер абалды түшүнүү менен кабыл алып иштеп жатышат. Бирок эт кымбат деген элдин нааразычылыгы кайдан келип чыкты? Албетте айрым сатуучулардын, айрым соода түйүн ээлеринин талапка баш ийгиси келбеген көрүнүшү ушул нерсени жаратууда. Айрым сатуучулар продукциянын бааларын жазбай, кардарга кошуп саткан учурлардагы элдин нааразычылыгын туудурушу мүмкүн. Элди ойлош керек. Бул акча алынган нерсе. Bir buka азыр базарда 150-200 миң. Анан деген азыр муну жаап койсом, капкара болуп эмне болуп калат бул? Баары түшүрдү мына баасын. Сиз Мен биякта эсемен, мен реализатормун да. Бирок деген переживать этип атам. Бул деген азыр Алсак шаардагы Глобус эң чоң соода түйүнү этти 700-720 сомдон сатып жаткан соода түйүнүнө түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, уй этинин баасы 650 сомго түшүрүлдү. жок мен атайын чалдырып элем түшүндүм болду. Эттин баасы боюнча мэрия тарабынан биргеликте башкармалыктар менен биргеликте бүгүнкү күндө баа боюнча мониторингти күнүмүз жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө базарыбыздагы баалардын баарын мониторинг негизинде жүргүзүп 650 сомдон баасын коюу боюнча талаптарды түшүндүрмө иштерин жүргүзүп келдик. Мындан да ары ар дайым көзөмөл жүргүзүлөт. Мэрия тарабынан жана тиешелүү кызматкерлер тарабынан сапатына жана баасына көзөмөл жүргүзүлүп 650 сомдон уйдун эти, 680 сомдон койдун этинен ашыкча көтөрбөөгө иштер жүргүзүп атабыз. Бул багытта атайын кызматтар, мэрия өкүлдөрү эми баардык эт саткан жайларда түшүндүрүү иштерин уланта беришет.